2010 жыл июнь айы Ош жана Жалал Абад ошол учурдагы бийлик талашкан саясий топтордун опурдалдуу оюнуна садага чабылып, көп улуттуу түштүк жергеси алоолонгон оттун алдында калган. Расмий маалыматтарга таянсак, кагылышуудан 400дөн ашуун адам каза таап, 2000ге жакын киши ар кандай жаракат алды. Жалал Абад областынын өзүндө эле 592 адам жабыр тартып, 82 киши каза тапкан. Ал эми 4 адам ушул күнгө чейин дайынсыз жоголгондордун тизмесинде турат. Ош-Бишкек жолунун боюндагы Сампа пахта заводунун жанында уюштурулган буктурмада 10 адам набыт кетти. Бул каргашалуу окуя Сампа трагедиясы деген ат менен тарыхта өчпөй кала берди. Арадан 15 жыл өтсө да, июнь коогасынын кесепети жабырлануучулар үчүн бүгүн да бүтпөгөн жара сыяктуу жүрөгүндө жашап келет. Алар ушул күнгө чейин адилеттик издеп, убагында бейкүнөө адамдардын өмүрүн алган окуянын негизги уюштуруучулары татыктуу жазасын албаганын ачык айтып келишет. Июнь коогасынын башынан өткөргөндөр, жабыркагандар, жакындарынан айрылгандар, ошол кездеги убактылуу өкмөт мүчөлөрү окуянын тутанышына түздөн-түз күнөөлүү жана жоопкерчиликтүү деп эсептешет. Андыктан саясий амбициялар үчүн элди садага чапкан убактылуу өкмөт татыктуу жазаланат деп күтүп келишүүдө. Ошол мына Жалал Абаддагыдай же Оштогудай болуп бизде чаң тополоң болбосун. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү күнөөлүү да берди. Үйлөнбөй ошо жаш өтүп кетти. Мына ушул эки азамат жигитибиз токтоткон. Кыргызстандын эгемендүү тарыхындагы эң оор жана кайгылуу учурлардын бири болгон 2010 жылдагы июнь коогасына быйыл 15 жыл болду. Ош жана Жалал Абад аймагында чыккан массалык тополоң жүздөгөн адамдардын өмүрүн алган. Жарандар үй жайынан ажырап, эл аралык коомчулукту дагы тынчсыздандырган. Кандуу кагылыш 2010 жылдын 10 июнунда Ош шаарында башталып, андан соң Жалал Абадка да жеткен. Этностор аралык чыр катуу күчөп, көчөлөрдө массалык кагылышуулар, өрттөө, талап тоноо орун алган. Расмий маалыматтар боюнча окуяда 400дөн ашуун адам каза болуп, 2000ге жакыны жарат алган. Жалал Абад облусунун өзүндө эле 592 адам жабыркаган. Алардын 82си каза болуп, 4 адам дайынсыз жоголгон. Өзгөчө Сузактагы Санпа аймагында орун алган буктурма 10 кишинин өмүрүн алган. Бул окуя Санпа трагедиясы деген ат менен тарыхта калды. Анда каза болгондорго аталып орнотулган энелердин көз жашы эстелигинин алдында быйыл дагы маркумдардын жакындары, жабырлануучулар чогулуп, июнь коогасынын курмандыктары эскерилип, Куран окулду. 2010 жылкы окуяда шейит болуп өтүп кеткендердин руктарына багыштадык. Рахматикая архамар рахим Аллаху акбар. Сиздердин көзүңүздөрдөн кетпес муунду көрүп турам. Албетте, сиздердей сай сүйөңүздөр сыздап турат. Убакыт өткөн сайын жооткон адамыбыздарга болгон сагыныч, кусалык күчөп жатканын жүрөгүмдө туюп турамын. Мен элем ошо автовокзалда үй бар эле, ошол жака барып, ана бизди издеп келатканда иштердин алдында, ошол жерден ок тийип, иштердин алдында өткөн. Үйлөнбөй ошо жаш өтүп кетти. Жылда эскеребиз. Апам эң кичинекей уулу болчу. Ошо окуяны мен көргөм, азыркыга чейин ошо ооруп, эстегенде ооруйбуз, лечение алып турабыз. Апам дагы ошодон инсульт болгон. Июнь коогасынан бери 15 жыл өтсө да жабыркагандар ошол күндөрдүн оор кесепеттерин бүгүн да сезип жашап келишет. Көбүнүн ден соолугу, психологиясы жана социалдык турмушу азыркыга чейин толук калыбына келген жок. Бул калаба алардын эсинде кара так болуп сакталгандыктан ошол кездеги убактылуу өкмөт баш болгон жетекчилердин жоопкерчилигин карап берүүнү азыркыга чейин талап кылып келишет. Мындан кийин ушундай каргаша апа такыр кайталанбасын. Кечирип коесуздар, бирок дагы ушу кайнап чыкты, айтышка туура келип атат. 500дөй адам мына курман болду, канчалаган адам жарадар болду, дайынсыз жоголду. Ошол маалдагы жанагы бийликти толук кандуу алган убактылуу бийликтин өкүлдөрүнөн ушу преступный халатность эч бир жоопко тартылбады. Ушу үмүтүбүз чоң, ушу буга чекит коюлат го деген. Июнь окуясында уюштурган адамдар жоопко тартып берсин суранабыз биз. Президенттен, Хамжак Ташиевден ушундан суранып кетет да. Айта берсе сөзү көп да. Өкмөттөр эми ошол маалдагы өкмөттөр чыныгы күнөөкөрлөрдү камаган жок. Жалпы эл жабырланып, ушундай жамандыктарды баштан өткөргөн учурду эч нерсе болбогондой көңүлгө албай коюш мүмкүн эмес да.
убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү күнөөлүү да берди. Эмне үчүн убактылуу өкмөт могу жерде эл тополоң болуп турат. Теги Бекназаров келип, жана Асанов дегенди ушул жерден алып алып, базар койгонго апарып губернатор шайлап коюп туруп кетип калдат. Кайра кийин бир күнү Роза Отунбаева келет, бурно жилеттерди кийип алган. Аябай тиги охранасы күчтүү. Милициялар болсо ар бир шаг сайын турабыз, мына жерде бүт баарын элди өткөрбөй. Анан аны бияка кирип, биякта губернатору Асанов ошону менен бир нерселерди сүйлөшүп алып кетип калат. Ел баягындай эле мүңкүрөп, кордук көрүп, жапа чегип калып калды. Мен эч кандай куралы жок, ошол жалгыз эле ошол жерге бардым аларга. Күбөлөрдүн айтымында июнь окуяларын токтотууга жана эки улуттуу ынтымакка чакырууда азыркы өлкө жетекчилеринин орду чоң. Анткени Ошко Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев баштаган саясатчылар барып эл менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Кийин Ташиев Жалал-Абадка келип, Сузактагы элди токтотуп, Санпага жол тарткан. Бул аракеттерден улам Жалал-Абадтагы кандуу кагылыштар токтогон айтылып келет. Ошол маалда, ошол окуяларга Садыр Жапаров, Ахмат Келдибеков, Алтынбек Сулайманов, Жылдыз Жолдошова жана ушуга окшогон көптөгөн биздин ата уулдарыбыз, уул кыздарыбыз катышып, эки элдин ортосунда согушка бөгөт коюп, токтотууга аракет кылышкан. Ушулардын эмгегинин негизинде анан бирок кээ бир мен ошол өзүмүн жасаган жеке кыймыл аракетим бул Созак Сампа окуясы болсо керек. Жалал-Абадтагы чоң окуялар болуш керек. Ипподромдогу чоң окуялар болуш керек. Эки тарапты жараштырган ушул киши. Бул киши болбогондо бул согуш мындан ары абдан өрт болуп кетиши дагы мүмкүн болчу. Андан кийин мына бир токтогондон кийин Ошко барып туруп, Ошто Садыр Жапаров кошо келип, ал дагы элдин арасында жүрүп, ушу элди ынтымакка чакырышкан. Эч кандай кызматта болбой туруп эле элди, мамлекетибизди ойлоду. Ошо мамлекетти сактап калыш керек. Эки элдин достугун сактап калыш керек деп, булардын чыныгы жүрөктөн чыккан сезимдери менен ушундай эл арасына келип, ушундай жараштырууну муну бийликтегилер токтоткон жок бул кыргынды, согушту. Мына ушул эки эр азамат жигитибиз токтоткон. 2021 президент Садыр Жапаров июнь окуясына байланыштуу материалдарды иликтеп чыгуу тапшырмасын берген. Ал эми 2022 атайын кызмат убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иши кайра тергеле баштаганын маалымдаган. Андан сырткары бул иш боюнча президент Садыр Жапаров жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев дагы күбө катары башкы прокуратурага суракка кирип чыккан. Акылай Карабаева, Күндеми жыйынтык программасы үчүн.